Түз эфирде Алатолаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсызбы? 20-22 сентябрда Бишкекте Органик Экспо 2024 аймақтық форум өткөрүлөт. Иш-чараны өткөрүүдө суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги жана толуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык иш-аракеттер программасын ишке ашыруу боюнча президенттин атайын өкүлүнүн катчылыгы колдоо кылган. Форумдун уюштуруучулары экологиялык таза азыктарды жакшыртуунун жана айлана чөйрөнү коргоонун чыныгы мүмкүнчүлүгү деп эсептешет. Ардактуу көрүүчү, аталган форум тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Мухтар Чыналиев жана органикалык өндүрүш боюнча эксперт Жанара Бакированы чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен студиябыздарга кош келиңиздер. Мухтар Турдубекович, алгач сиздерге токтолсок, негизи эле ушул форум кандай өтөт? Мынакей 2 күн өтөрү дагы маалымдалууда. Кайсы жактан коноктор келет, мүмкүн эл аралыктагы эксперттер өзүлөрүнүн ушул же инвестиция тартуу маселеси каралат дегендей. Саламатсыздарбы. Бул форум ошол 20 сентябрь күнү башталат, 3 күн болот, 22 сентябрь күнү жыйынтыкталат. Негизинен 3 иш-чара өтөт. Биринчиси бул форум өзү болот. Андан кийин биз ушул органикалык айыл чарба продуктыларынын выставкасын, көргөзмөсүн өткөрөбүз ошол форум болгон жерлерде. Анан бизде ушул үлгүлүү органикалык чарба бар, ошол чарбанын базасында атайын ошо бизнес өкүлдөрү чогултуп бир эко-фестиваль өтөбүз да. Ушул 3 окуя болот. Негизги максат бул Кыргызстандын ушул органикалык айыл чарба өндүрүүчү катары престижин көтөрүү. Бул иш-чара негизги жакын кошуналарыбызга, Борбор Азиялык кошуналарыбызга арналган. Бирок ошого карабай мындай чектеш болбосок дагы Афганистан, Пакистан, Монголия сыяктуу дагы кошуна мамлекеттер кызыкчылыгын билдирип бул форумга катышуу ниеттерин билдирип атат да. Мына ушундай форматта Россия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу кошуна мамлекеттерибиз негизги коноктор, бирок жанагындай да коноктор да келет. Анан өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүшчүлөр, мына бизде именно ушул экологиялык айыл чарба продуктусун өндүрүү, органикалык өндүрүш боюнча бир топ жарандык коомдорубуз бар. Ошого бизге кол кабыш кылып жүргөн активисттерибиз бар. Ошолордун баарыбыз бириктирип, башты бириктирип, ошол Кыргызстандын жалпы потенциалын көрсөтүү максатында уюштуруп жатабыз. Жанара Туконовна, мынакей төмөндө белгилеп өткөндөй эле, ушул соңку мезгилде Кыргызстан элибиз дүйнө элдери дагы өзүнүн кызыкчылыгын билдирип атат. Ушул органикалык айыл чарба өндүрүшүнө эми эксперт катары айтсаңыз, бизде кандай болуп жатат азыркы учурда бул жакта иштер? Бул абдан жакшы жөрөлгө. Бул биринчи форум жөнүндө айтсак, бул жыл сайын эле Кыргызстанда ушул форум көргөзмөлөр өткөрүлүп келет. Бирок бул форум өзгөчөлөнгөнү, аябай мага жакканы ушу регионалдык форум жана өзүбүздүн ушу органика боюнча көптөгөн кызыктар тараптарды камтып өткөрүлгөнү болуп жатат. Ал жерде эми бизде көптөгөн көйгөйлөр, кызыктырган маселелер талкууланып, ачык талкууланып, мындай белгиленип, инвестор тартканга, мамлекеттин башына жеткиргенге мүмкүнчүлүк түзөт да. Кыргызстан өзү дайым эле айтып келебиз, бул Кыргызстан органикалык айыл чарбасынын өлкөсү. Башка өлкөлөрдөн айырмачылыгы бул ушу органикалык азыктарды экспорттоого жана өндүрүүгө эң чоң шарттары бардыгы менен өзгөчөлөнгөн өлкөбүздө. Анан бизде мисалы органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө жана жогорулатууга толук шарттар бар. Бул биринчи мамлекет тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы бул мыйзамдын кабыл алынганы, мамлекеттик органдын түзүлгөнү, бул эң чоң мамлекет тарабынан колдоо болуп эсептелет да. Андан сырткары бул жыл сайын 2-3 жылдан бери ушул жеңилдетилген кредиттер берилип жатат. Бул дагы абдан чоң колдоо. Бирок ошол эле учурда маселелер жана көйгөйлөр жок эмес да. Бул ошол эле мамлекеттик колдоонун жетишсиздиги. Андан сырткары ошол органикалык биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр толук татыктуу баа менен сата албай аткандыгы. Баанын төмөндөшүбү, Баанын төмөндөшү жана татыктуу баага ээ болбой жатканы жана ошол баягы керектүү өлчөмдөгү толук стандартка туура келген азыктар, органикалык азыктардын
баасы өз баасын ала албай калгандыгында. Баягы кээ бирде өзү наркын актаса, кээ бирде актабай калып атат десек жаңылбайбыз. Туура. Мисалы органикалык айыл чарбасын жүргүзүүдө бул аябай чоң чыгымдар кетет, убакыт кетет, анан эрик керек да. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып эле айтып коеюн. Мисалы 3 жылдан бери ошо кредит берилип жатат, бирок ал кредит аз пайыз менен берилип жатат да. Бирок органикалык айыл чарбасында мисалы 3 жыл өтүү, органикага өтүү мезгили болуп эсептелет. Ошол мезгилде бул пайызсыз жана ошол төлөө 3 жыл ичинде төлөмсүз берилсе жакшы болмок да. Бул ошол көпчүлүк өндүрүүчүлөрдүн ою жана максаты. Андан сырткары ошол сатуу маселеси. Мисалы бизде азыр аябай чоң жетишкендиктерди белгилеп кетсек болот. Мисалы органикалык айыл чарбасына өткөн дыйкандар жылдан жылга көбөйүп жатат. Алар органикалык азыктарын сатууга кызыгып, стандартка өтүп, бирок ошону сата албай калгандыктан ошол мындай баягы эл катары эле традициялык деп коет, кадимки өндүрүш сыяктуу эле сатылып калгандыгы ошол болуп жатат да. Мисалы органикалык аймактар бар, аларды өзүнчө белгилеп колдоо көрсөтсө, органикалык фермерлер бар. Ошол сыяктуу эле мисалы алар өз ордун алып, өзүнүн баасын алып, белгиленип, базарда ошол орду болуш керек да. Мисалы көпчүлүк супермаркеттерге кирсек, органик азык, био азык деп бардык эле жерде бар, бирок атайын текчелерге бөлүп койгон, бөлүп койгон, бирок ал чыныгы органикпи, чыныгы органик эмеспи, ошол маселе турат да. Ошол сыяктуу эле эгерде ошол сертификация системасы ишке кирип, биздин улуттук сертификация, жергиликтүү сертификация ишке кирсе, ошонун баардыгы өз баасын алат деген ойдомун да. Анан жакшы жактарын белгилеп кетсек, мисалы бизде фермерлер, мисалы 10 жыл мурдагы, 15-20 жыл мурдагы фермерден караганда азыркы фермерлер биз түздөн түз аралашып иштеп жүргөндүктөн аябай чоң байкалып жатат да. Мисалы фермерлер азыр экологиялык тазалыкка умтулуп атышат, жоопкерчилик пайда болуп жатат. Мисалы илгери түшүм гана өндүрүп ошону сатып пайда көрүш болсо, азыркы фермерлер ошол таза экологиялык сапатына басым жасап атат десек жаңылбайбыз. Басым жасап, мындай өндүргөн азыгынын жоопкерчилик, сапатына жоопкерчилик пайда болуп атканы бул абдан чоң кубанычтуу көрүнүш да. Мухтар Турдубекович, макей, төмөндө лицензия, лаборатория тууралуу кеп козголуп калды. Негизи эле бул жаатта иштер кандай жүрүп жатат? Фермерлер, дыйкандар тарабынан кызыгуулар барбы? Эми бизде кыргыз элинин өзүнүн менталитети ушундай, мындай жаңы нерсени бат үйрөнөт да, кызыгуу дайым бар. Азыр ошолорду колдоп, туура жол менен алып кетип атат да. Лаборатория көйгөйлөр бар экен. Бизде суунун да сапатын текшерген, топурактын да сапатын текшерген ар кайсы мамлекеттик органдарда бар экен, бирок ошолор именно органикалык өндүрүштү кандай текшериш керек, кандай регламентация болуш керек, ошол борборлоштуруу керекпи? Борборлоштурган саясат жок экен да. Эми ошол сертификаттоо көбөлөндүрүү маселеси кечээ 19-июлда министрлер кабинети тарабынан кол коюлду, жоболорубуз бекиди да. Азыр жаңы иш баштап атабыз, ошол баягы жарандык коомдонбу же мамлекеттик органдарданбы ошол сертификаттоо органдарын аныктоо иштерин жасап атабыз. Анан ошого байланыштуу ошол ар кайсы органдагы лабораторияларды аныктап чыктык. Ошол лабораториялардан кайсыл анализдин түрлөрүн, топуракты ким анализдейт, анан топурактан өсүп уже даяр болгон продукцияны ким анализдейт, ошол лабораториялардын баарын көрүп сүйлөшүүлөр жүргүзүп чыктык. Эми ошол сертификация маселесин уже толук чыгышыбыз керек да. Баягы биз экспортко чыгарып атканда өзгөчө биздин ошол партнер өнөктөш өлкөлөр ошо ишениши керек да. Булар чынында эле топурагы таза, суусу таза, мондай лабораториядан өткөн. Бардыгы нукура, Бардыгы нукура дегенге ишениш керек да. Биз азыр сөз менен айтып атабыз. Кайсы лабораториядан өттүңөр, кандай кылып жасадыңар дегенде ошону документально далилдей албай калып атабыз да. Мына ошол жумушту азыр аткаруу иштерин эметип атабыз. Анан регионалдык форум
ошол негизинен бизнеске жөнөкөй өндүрүшчүлөргө арналат да. Баардык ошо фокус көңүл сатуу маселеси, ошол сертификаттоо маселесин бизде кандай, жакынкы кошуналарда кандай, алардын талаптары кандай. Азыр мисалы илгери ойлочу элек Америкага, Европага сатсак эле биздин фермерлер байып кетет депчи. Бирок реалдуу көргөзүп атат. Жакынкы эле салттуу Казакстандын, Россиянын, Кытайдын базарларын баягы өздөштүрүшүбүз керек экенчи. Мына ушул форумдун бирден бир максаты алардын дагы ушул талабы кандай, алар кандай иш алып барып атат, ошонун баарын баягы билим, пикир алмашуу жана кандайдыр бир жыйынтыктар менен ошол жакынкы базарларды, экспорттук базарларды өздөштүрүү, органикалык продукция үчүн. Мухтар Турдубекович, негизи ушул айыл чарба жаатында органикалык өсүмдүктөр менен алектенген дыйкан фермерлер негизи эле арбынбы, көбөйдүбү саны? Эми жалпы цифраларга келсек 67 миң гектар деп эсептеп чыктык. Бирок бул жерде Мониторинг жүргүзүү да керек, мониторинг ошо акыркы жүргүзүлгөн мониторингда бул баягы ошол кызыгып мен органика болом деген фермерлердин жолбосо ошолор баягы чогулткан түшүмдүн жерлери да. Анан бизде потенциал аябай чоң. Мисалы ошол эле табигый токойлорубуз бар, жаңгак токойлор уникалдуу. Биздин негизги бал продукциясы жалаң жайыттардан эметет. Биздин эт деле жайкысын жайлоодо жүрөт. Баары ошо экологиялык таза продукция болуп саналат, бирок ошону биз органика экенин далилдешибиз керек да. Бул лаборатория жагынан стандартка келтирүү зарыл, Ошолорду лаборатория жагынан далилдеп, документально далилдегенде биздин аянттар кескин көбөйөт. Себеби 9 миллион жайыт бар. 2 миллионго жакын токой фондунда турат. Анын ичинен эми баары токой эмес, бирок токой фондунда турат. Ошонун баарын эсептей келгенде реалдуу картина 67 миңден биртөө эле 10 эселеп көп да. Жанара Токоновна, төмөндө айтып калдыңыз, органикалык менен органикалык эмес чогуу эле аралашып калды деп. Негизи органикалык ушул өсүмдүктөрдү негизи эле кайсыны ошо туура органикалык деп эсептейбиз? Бул органикалык айыл чарбасында бул толук синтетикалык, химиялык заттар колдонуудан баш тартылат да. Башкача айтканда табигый тирүү организмдер же болбосо тирүү пайдалуу организмдер пайдаланып өстүрүлөт же тирүү пайдалуу био заттар пайдаланат да. Мисалы жер семирткичтерди пайдалансак, минералдык табигый жер семирткичтер бар, мисалы агроводалар, биогумус бар, андан сырткары толтура био жер семирткичтер бар, микроорганизмдер түзгөн. Ал эми мисалы айыл чарбасын өсүмдүктөрүн өстүрүп жатканда зыянткечтерге каршы толтура пайдалуу курт кумурскалар бар, пайдалуу микроорганизмдер бар. Алар менен илдеттерди жок кылса болот, ооруларды жок кылса болот, зыянкечтерди жок кылса болот. Бул баягы химикаты жок, Химикаты жок. Андан сырткары мисалы стимулировать этип баягы өстүргөнгө дагы толтура микроорганизмдер бар да. Мисалы көпчүлүк мурун айтышат эле, химиясыз айыл чарбасын жүргүзүү мүмкүн эмес депчи. Бирок тескерисинче азыр баягы именно туруктуулукту камсыз кылыш үчүн ошо айыл чарбасын биологизация кылуу бул негизги органикалык айыл чарбасынын негизги кыймылдаткыч күч экени түшүнүктүү болду да. Бул Түштүк Корея, Европа мамлекеттери көбүрөөк колдонуп атат, Ооба. интернеттен же болбосо социалдык тармактардан көрүп калып атабыз. Туура айтып атасыз. Мисалы биз бир 5 жыл мурун эле интернетке кирсек, бул пайдалуу курт кумурскалар жөнүндө, пайдалуу микроорганизмдер жөнүндө маалыматтарды табуу кыйынчылыкка турчу да. Азыр айтсаң, кенен маалымат таба аласың, аны пайдалануу технологиялары жөнүндө даже тапсаң болот да. Бардыгы тизмектеп көрсөтүлүп турат. Аны мисалы органикалык стандарт деген бар. Мисалы биздин өлкөдө дагы органикалык өзүнүн улуттук стандарт бар. Кабыл алынганына 5 жылдай болуп калды. Ошол стандартка ылайык жүргүзүлгөн өндүрүш бул органикалык өндүрүш болуп эсептелет. Эгерде ал стандарттан четтесе, демек ал органикалык өндүрүшкө жатпайт жана туура келбейт. Анан сертификат алганга болбойт да. Ошол себептен биринчи ошол органикалык өндүрүштү жүргүзүүгө биз фермерлерге толук шарттар түзүп беришибиз керек да. Ошол эле биринчи кезекте ошол биологиялык каражаттар, окуу, маалымат, кенен болуш керек. Анан каражат.
Мухтар Турдубекович, ушул органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү, аны пайдалануу жаатында профилактикалык иштер жүрүп жатабы? Ушул дыйкандардын арасында түшүндүрүү, ошондой эле Жанара Токуновна белгилеп кеткендей, бул микроорганизмдерди химиялаштырбай, баягы пайдалуу курт-кумурскаларды жайылтуу максаты. Сөзсүз түрдө баягы окутуу, маалыматтык камсыздоо иштери жыл бою жүрөт. Негизги кыш мезгилинде баягы фермерлердин кичине колу бошураак кезде теориялык билимдерди таратуу иштери жүрөт. Анткени маалымдуулук жогору болсо, сапаты да жогорулайт. Туура, абдан туура. Ал эми баягы вегетациялык мезгилде биз ошо талаа күндөрүн өткөргөнгө аракет кылабыз. Талаадан реалдуу практикадан кандай болуш керек экенинчи. Ал эми биологиялык каражаттар боюнча ар бир областыбызда биздин регионалдык башкармалыктар бар. Алардын баары тең 5 энтомофагтын түрү 2 биологиялык микробиологиялык препараттарды чыгарат. Мындан сырткары ошол эле Россиядан, Казакстандан келген дагы препараттар биздин базарларда сатылууда. Баягы эми кызыктар болуп издеген фермерлер эч тоскоолдуксуз кандайдыр көйгөйсүз таба алат. Мухтар Турдубекович, ал эми ушул Organic Expo 2024 аймактык форумуна кайтып келе турган болсок, катышам дегендер, кызыгуусу бар жарандар, же болбосо атайын бир уюмдар мындай өзүлөрүнүн кызыгууларын билдирип жазылып атышабы? Азыр баягы биз спикерлерди чакырганбыз жана форумда баягы ушул органикалык өндүрүштүн күнгөй тескейин айтып берүү жөнүндөчү. Анан мындай кызыктар тараптардан бир эле Кыргызстандан эмес, бирок кошуна мамлекеттерден да бир топ кишинин эметте азыр 80ден ашык катышуу неметилди. Бул ошо активдүү катышуучуларчы. Анан биздин эгер ошол баягы эфирден колдонуп айтып кетсек, онлайн регистрация болуп атат. Биздин Айыл чарба министрлигинин интернет сайтына кирсе, ошол жерде шилтемелер бар. Ошол шилтемелер аркылуу, же болбосо Organic Expo 24-тө эле жазса, биздин да шилтемелер чыгат интернеттен деле. Анан ошол шилтемелер аркылуу онлайн регистрациядан өтсө болот. Же болбосо ошол сайттарыбызда телефон номерлерибиз бар. Эгер бизге байланышка чыкса, биздин адистер деле катталууга жардам берет. Жанара Токуновна, төмөндө айтып калдыңыз, бир топ көйгөйлөр бар органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүүдө деп. Алардын көйгөйлөрүн чечүү жолдору барбы? Сөзсүз бар. Азыр Мухтар Турдубекович айтып кетти. Мисалы департаменттин ошо 7 областта 7 регионалдык филиалы бул биокаражаттарды өндүрүп жатат. Бирок тилекке каршы алар өндүргөн менен бирок жетишсиз да. Мисалы сиз билесиз, Кыргызстанда 450 миңден ашуун фермерлер жана фермерлик чарбалар бар. Анан алардын ар бирин мисалы жок дегенде 10% гана биокаражаттар менен камсыз кылыш үчүн бизге жок дегенде ар бир райондо бирден биолаборатория, биофабрикалар керек да. Ушул себептен ушул тарапты бул жеке секторго бериш керек да. Мисалы биолаборатория, биофабрикалардын биологиялык коргоону жүргүзүү кызматын көрсөтүүнүчү. Мисалы бизде Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборунда биринчи тарыхта Кыргызстанда жеке биолаборатория уюштурулду. 2 жылдан бери иш алып барып жатат. Жылдан жылга мисалы былтыр быйыл 24-жылы 150% көп өндүрүлдү. И то ошол мезгилде дагы жалаң гана заявка менен ушундай адресно фермерлер менен иштешип аттык да. Ушундай жеке биолабораторияларды уюштурууга иштөөсүнө жардам берилсе, мамлекет тарабынан бул колдоо көрсөтүлсө, абдан чоң бул органикалык айыл чарбасынын өнүгүп кетишине чоң кыймыл болмок да. Андан сырткары мисалы окутуу боюнча айттык. Окутканда бир гана өндүрүүчүлөрдү эмес, керектөөчүлөрдү да окутушубуз керек. Себеби керектөөчүлөр ошону түшүнүп канчалык талап күчтүү болсо, өндүрүүчүлөрдүн дагы экономикалык абалы абдан жакшырат да. Керектөөчүлөр ошо органикалык азыкты айырмалап билүүнү жана анын өзгөчөлүгүн билүү боюнча абдан чоң маалыматтык компаниялар уюштурулуш керек деп ойлойм да. Ошондой эле жарандар арасында дагы тандап алуусу дагы жакшы болуш керек, сапаты дагы органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү дагы баягы адамдардын ден соолугуна жакшы таасирин да берет. Туура. Абдан мисалы органикалык айыл чарбанын эң негизги максаты эмне? Бул биринчи кезекте айла чөйрөнүн бүтүндүгүн сактоо, ошол эле убакта адамзаттын ден соолугуна, саламаттыгына кам көрүү болуп эсептелет да.
сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип Organic Expo 2024 органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү тууралуу кеңири маалымат бериңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Мухтар Чыналиев жана органикалык өндүрүш боюнча эксперт Жанара Бакирова менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.